Шайлоодун алдын ала жыйынтыгы чыгарылууда. Баштапкы маалымат боюнча шайлоочулардын 50,78% добуш берүүгө катышты. Брифингде электрондук автоматтык эсептин баштапкы жыйынтыктары көрсөтүлүп жатат. Эсептер улам өзгөрүүдө. Ага ылайык биримдик 24,75%, мекеним Кыргызстан 24,36%, Кыргызстан 8,94%, бүтүн Кыргызстан 7,17%, мекенчил 6,99%, республика 5,93%, ыйман нуру 3,42%, ата мекен 4,1%, бир бол 3,3%, чоң казат 2,39%, замандаш 2,7%, социал-демократтар 1,95%, реформа 1,4%, мекен ынтымагы 0,7%, ордо 0,2%. Ооган жана Баткен согушунун ардагерлеринин партиясы 0,17%, барына каршы добуш бергенде 1,82%. Шайлоодо өлкө боюнча 2430 чет мамлекеттерде 45 добушкана иштеди. Алдын ала эсеп боюнча шайлоого 3,523,554 шайлоочуларынын 1,5 миллиондою катышты. Шайлоого катышкандардын саны боюнча Ош шаары алдыда, Жалал Абад, Ош жана Талас областтарында да активдүүлүк байкалды. Борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтык 22:00 белгилүү болоорун кабарлады.